Саламатсыңарбы? Мемористин азыр дептерлери сатыкка чыккан. Бул мына ушул кадимки эле дептер, карасаңыздар. Бул жерде Кыргызстандын кооз сүрөтү чагылдырылган. Биринчи бетинде Кыргыз Республикасынын атрибуттары, андан кийин эң акыркы бетинде дагы ушул кооз жерлер чагылдырылган. Андан мурдакы бетти карасаңыздар, мына предметтер камтылган. Эми айырмачылыгы кандай? Бул меморис дептерлерин ушул сүрөттөрдүн ичинде маалыматтар камтылган. Аны окуу үчүн Play Market'тен меморис приложениесин көчүрүп аласыз. Жана ушул сүрөттөрдү окутабыз. Камераны алсаңыз окуя калат, ушул маалымат ушул сүрөттүн ичинде камтылган. Кыргызстандын кооз жерлерин ушинтип QR код аркылуу киргизишкен. Эми Кыргыз Республикасынын атрибуттары жөнүндө маалыматтарды алабыз. Кыргызстандын мамлекеттик гербинде канаты жайылган ак шумкар, анын артында тоолор жана көл тартылган. Гербтин четинде буудай сабагы жана пахтанын сүрөттөрү берилген. Тоолордун артында күн нуру чачырап турат. Мамлекеттик гербтин жогору жагында Кыргыз, төмөн жагында Республикасы деген жазуулар орун алган. Гербтеги Бул ушул Кыргыз Республикасынын атрибуттары жөнүндө маалыматтар балдарга жакшы пайдалуу болот деген ниеттемин. Туу жөнүндө. Эгерде камера толук тартпаса, маалымат чыкпай калышы дагы мүмкүн. Окуй калды. Бул жерде туу жөнүндө маалымат берет. Бул жерде ошол киминди ачсаңыздар, кимин ырдалат бул жерде. Күн алтын түстөгү тегиз тийген 40 нуру менен чагылдырылган. Күндүн алкагында кызыл түс менен кыргыз боз үйүнүн түндүгү тартылган. Туунун кызыл өңү эрдиктин жана кайраттуулуктун символу. Туунун кызыл түсү Айкөл Манастын туусунун өңүндөй. Туу жөнүндө маалымат алдык. Ошентип ар бир маалыматка камераны койсоңуздар, ошол коюлган сүрөттөгү маалыматтар ачылат. Эми бул эң арткы жактагы предметтер боюнча маалыматтар камтылган. Мисалы үчүн бул жерде биз физиканы көрөлүк. Биологияны. Камераны башка жакка алсаңыз окуй калат. Химия боюнча негизги түшүнүктөр. География. Математика боюнча. Орус тили боюнча. Ушул камтылган ар бир предметте маалыматтар бар. Кыргызстандын кооз жерлерин ушинтип QR кодго айландырып коюшкан. Бул меморис дептерлеринен бир гана ушул дептерлер эмес, бүтүрүүчүлөр үчүн виньеткалар жана башкаларды дагы жасатса болот. Кыргызстанга саякатка чыксак болот ушинтип.